Ооба, бул тарыхый учур. Президент Садыр Жапаров Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу тууралуу мыйзамга кол койду. Мамлекет башчысы кол койгон документ өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүдө олуттуу салым кошо турган ири долбоорду баштоого мүмкүндүк берет. Бул кол коюу аземинин дагы мааниси терең. Анткени жаңы темир жолду куруу үчүн ушул жылдын 6-июнунда да Бейжинде үч өлкөнүн өкмөттөрү ортосунда макулдашууга кол коюлган. Эми бул жол кайсыл жактан башталып, Кыргызстандын кайсыл жеринен өтөт деген суроо дагы жаралышы мүмкүн. Адистердин айтымында Кытайдын Кашкар шаарынан башталган темир жол Кыргызстан аркылуу өтүп, Өзбекстандын Анжиян калаасына жетет. Басымдуу бөлүгү Кыргызстандын Тоолу аймагына туш келген темир жол магистралында көп объектилердин салынышы каралган. Жалпы узундугу 480 чакырымды түзгөн темир жолдун басымдуу бөлүгү Кыргызстандын үлүшүнө туура келип, тоолуу жерди 311,75 чакырымдык поезд жолу аралап өтөт. Кытайдан уланган маршрут Торгарт, Арпа, Коштөбө, Макмал, Жалал Абад аркылуу Өзбекстанга туташат. Кыргыз жергесине 18 бекет, 81 көпүрө, 41 тоннель курулат. Ал эми жүк жүктөөчү станция Макмалда жайгаштырылары күтүлүүдө. Темир жол жүк ташуучуда, жүргүнчү ташуучуда милдетти аткаралат. Азыркы тапта Кыргызстанда 50 чакты кытайлык адис курулуштун башталышын утурлай долбоорду ийне жибине чейин изилдеп жатат. Строительные работы уже начнутся в этом году, как президент задачу поставил. Президенттин тапшырмасы менен курулушу ушул жылы башталган жатат. Каржы маселеси дагы чечилди. Кыргызстан аркылуу өтчү 311 чакырымдан ашык аралыктын маршруту түзүлгөн. Азыр бул жакта 50 кытайлык адис долбоорду тыгыр изилдеп жатат. Макмал баарын байланыштырган жайга айланат. Балыкчы, Кочкор, Кара Кече темир жолу башка өлкөлөргө чыккан темир жол коридоруна барып кошулат. Биздин өлкө тоолуу болуп эсептелгендиктен туннель, көпүрөлөр көп болот. Тажрыйбасы бар Кытайдын адистери курулушту ишке ашырууга даярдыгын билдирди. Техникалык, экономикалык негиздеме боюнча темир жолдун курулушу 6 жылда аяктайт. Жаңы темир жол коридору Евразия континенталдык көпүрөсүнүн түштүк бутагына айланат жана түштүк чыгыш, Батыш Азия жана жакынкы чыгыштын рыноктарына жол ачат. Анын ичинде Түркияга жана андан ары Европага жүк жеткирүүнү камсыздай алат. Темир жол ишке кирсе, Кыргызстан Казакстандын аймагына көз каранды болбой, транспорттук туңгуюктан чыга турган эшик пайда болот жана башка өлкөлөр менен соода экономикалык алакасы кеңейет. 200 миллион доллардан өйдө ушул бюджетибизге түшө турган акча болот. Ушул баягы эле товар жөн эле ошо биздин темир жолдорубуздун аркылуу өткөн үчүн эле бизден ошончо акча алабыз. Ар кандай логистикалык борборлор түзүлөт. Анткени биз деген ошол бул долбоор боюнча биз деген өзүбүздүн товарларыбызды дагы кошумча ар кайсы мамлекеттерге алып барганга мүмкүнчүлүгүбүз пайда болуп калат дагы. Мен ойлойм, бул инвесторлор бул аябай долбоор кызыктырат дагы, алар келип, бир топ жана биргелешкен компаниялар түзүлөт. Айтор көп ушундай бир бизге пайда алып келе турган бул жолдордун бири болуп атат. Долбоордун наркы 4 миллиард 665 миллион доллар деп көрсөтүлгөн. Мунун тең жарымы 2 миллиард 332 миллион долларды 3 мамлекет. Кытай 51%, Кыргызстан менен Өзбекстан 24,5%дан чыгарат. Сумманын экинчи жарымы 2 миллиард 332 миллион долларды Кытай 3 өлкө түзгөн биргелешкен долбоорлоочу компанияга насыя катары берет. Ал эми ишкана Кыргызстанда жайгашат. Амантур Төрөбаев, Уланбек Дыйканбаев, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.